Koydu gördün mü? Bağısı 6800 so'm. Sen ötkünde golosunda 1000 so'm sattın. Turabı? Ошондо ким ал? Эми ойлонойт. Үгүт иштери башталгандан бери интернетте окшош лозунгдар, ишке ашпаган программалар жана талапкерлерди апенди кызын мактагандай курулай жагынуулар жаандан кийинки козгарындай жайнап чыкты. Ат салышып жаткан 15 партиянын ичинен кимиси мыкты, кимиси эптеп парламентке барып чечүүчү кызматка жетүүнү эңсеген шылуун экенин айырмалай албай элдин башы маң. Ага кошумча фейктерди жалдап алып, алга озунуп келаткандарын артка тартуу үчүн каралоодо күч алды. Мындайда туура тандоо жасоо оңой эмес. Юрист, мурдагы депутат Чолпон Жакупова шайлоочуларга кимдин ким экенин аныктоонун жөнөкөй жолун сунуштаган. Партиялардын жаман жакшысын аныктоонун эң жөнөкөй жолу өз талапкерлеринин ичинен премьер-министрликке, башкы прокурорлукка, УКМКнын төрагалыгына, эсептөө палатасынын төрагалыгына, саламаттык сактоо, билим берүү, ички иштер, тышкы иштер министрликтерине кимди ылайык көрөт сурагыла. Алар ким экени, жердешчилби, улутчулбу, кызматтарды устуккан катары бөлүштүргүсү келеби же мамлекетти ойлогон мекенчилби дароо түшүнүктүү болот. Декларативдик программаларына, желектерине, футболкаларына жана бата берип жаткан аксакалдар менен түшкөн сүрөттөрүнө ишенбегиле. Мындай жолдон бир нече жолу басып өттүк. Сыртындагы кооз көрүнүштөрүнө ишенип сатылбагыла. Айрымдар шайлоодо мурдагыдай фальсификация болот деген күмөн саноолорун билдирип, добуш бербей коюу керектигин айтышууда. Бирок алардын мындай кадамы өз добушун башкалар пайдалануусуна жол ачышы ыктымал. Анын үстүнө Боршайком өкүлдөрү бул ирет добуш берүү үчүн орнотулган автоматташтырылган система антип добушту бурмалоого жол бербейт деп ишендиришүүдө. Анан ушу кирди, шайлоочу кирип туруп жана идентификациядан өтүп атпайбы? Өтүп атканда өзүнүн баардык маалыматы чыгат ал жерде көрүнүп. Анан ал жерден ошол идентификациялык чек алгандан барып аны шайлоо бюллетенине алмаштырып атат. Шайлоо бюллетенин алып барып өзүнүн добушун берип жатат. Добушту бергенден автоматтык эсептөөчү урнага салат. Бул урналар кечки 8ге чейин эч ким ага тийбейт дагы. Кечинде анан 8 болгондо ошол урнанын жабуу үчүн атайын паролдор менен ал бири гана кишиде болот. Ал башка эч кимде болбойт. Кандай шайлоо жүрдү, кандай добуш берилди, ошол маалыматтардын баардыгы биздин расмий сайтта көрүнүп турат. Демек, бул ирет жоопкерчилик ар бир шайлоочунун өзүндө. Андыктан куруу бадаларга алданбай, акчага сатылбай, туура тандоо жасоо ар бир жарандын колунда. Эгерде эл азыр алданса, эл сатылса, эл кайсы бир партиянын ушундай бир болбогон каражаты менен мындай бир ушундай пайда көрүп калалы деп туруп добушун ошого сатса, бул арамдык. Бул добушту сатуу, добушту саткан, сатып алуу дагы бул кылмыш. Ошон үчүн кылмыштан, арамдыктан алыс болушубуз керек. Эл аң сезим менен, жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен мамлекеттин келечегин карап добуш бере турган мезгил келди. Добуш сатуу өз балдарынын келечегин сатканга барабар. Муну ар бир жаран түшүнүүгө убакыт жетти. Ушу 7-чи чакырылыштын депутаттарын жети өлчөп биргескендей өтө татыктуу, өтө билимдүү, патриот адамдарды шайлабаш керек. Мунусунда адашсак, кыргыз элим 30 жыл адаштык, мындан кийин дагы мындай келечегибиз жок болуп кетиши мүмкүн. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.